Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Бүгүн 19 ноябрь 2022 жыл. Биз бүгүн Ноқат районуна караштуу Кыргыз Ата аймагынын Порк айылына келдик. Порк айылында багбанчылык боюнча тренинг башталган атат. Бир аз убакыттан кийин аба ырайынын бир аз начардыгына байланыштуу терияж боюнча тренинг ушул мектепте болот. Элбек фамилиям Жанбаев. Ошол областынын Карасуу районуна караштуу ушул Садыр аймагында Садырбай деген айылда туулуп өскөн. Ошол жакта мектепти жөнөкөй мектеп бүтүргөн да. Бүгүн ушул келиш себебибиз USAID Бейөкмөт уюмунун Агросоода деген долбоору болуп атат. 2 жылдан бери эжелер, аттагы эжелер да ошол жактан келип отурушат. Бул соода, агросоода проектине сиздер да катыша аласыздар. Азыр деле эмеде иш жүзүндө кетип атат. Проект долбоор жаза турган болсоңуздар, логистикалык борборлорду куруп алган мүмкүнчүлүк ала аласыздар да. Сактоочу жай. Жашылча, мөмө жемиштерди баарыбызды өндүрөт. Ошону баягы узагыраак мөөнөткө сактаганга кээде өзүнүн акчабы жетпей калат. Ошол иш-чараны уюштуруп аткандагы азыр Азирет деген досубуз болот өзгөндөн. Мен досум, тааныш досум болуп калат. Ошол досум былтыр февралда жазып проект өтүп азыр 800 тонналык холодильник кордордогу өзгөнгөчө. Электр токторун гана байлап кырсаң да бир жуманын ичинде уже ишке кирет да. Бир жума бат жетпей деле калышы мүмкүн. Бул бир эле бул эмес, азыр өздөрүнө айтып беришсе керек. Проектти Кыргызстан, Түштүк Кыргызстан боюнча 2-3 жерде ушундай логистикалык борборлор ачылып чоң-чоң. Буда мисалы сиз бир проект жазсаңыз, жалпы суммасы $100,000 проект болсо, $100,000. Ошон 50% сизден чыгыш керек экен да. $50,000 сизден, $50,000 бул USAID уюму каржылап берет экен, грант форматында. Кайтарып албайт да, ошо берет, болду ошол жерден бүтөт. Болгону 2 жыл, 3 жыл ошол чын эле ошол холодильник куруп иштетип, ошол ишкерлигин өнүктүрүп атабы, элдерге дагы өзүнө да пайда келтирип атабы же холодильниктин жабдыктарын алып эле башка бирөөгө сатып берүү дегендей эме болуш үчүн 2-3 жыл келип өздөрү көзөмөлдөп турушат экен. Түшүнүгүм ушундай. Мен өзүм деле жакында эле мындай бейөкмөт уюмдар менен иштешке баштадым. Ошол Агролит, USAID-га окшогон. Бүгүнкү темабыз алма өндүрүү жана аны сактоо технологиясы деген теманын атагында болот. Өзүм жөнүндө дагы кыскача айтып кетейин, темага кирип кеттим сразу. Мен жөнөкөй мектепти бүтүргөм, ушундай эле айылда мектепти бүтүрүп, эч кандай башка күчтүү мектеп эмес. Анан Бишкекке жана Ошко окуп болуп, Бишкекте Кыргыз-Түрк Манас мектебинде 5 жыл окудук. Ал жерде айыл-чарба тармагы боюнча билим алдык, бакалавр даражасы боюнча 2011-16 жылдар арасында. 16 жылдан баштап арасында 2015 жылы Туркияга жакшы окугандарды стажировка жөнөттүлөр. Биз да жакшы окуп калып, биз да акысыз барып стажировка өткөнбүз 2 ай Тифлицада. Алар көчөттөрдү улайт экен да. Ал боюнча да азыр айтып берем. Көчөт жашылча помидорлорду, ашкабактарды, дарбыздарды улайт. Лезбага отурган аялдар. Ошолорду үйрөнүп, кичине практика өткөнбүз. Анталия шаарында, Ак-Деңиз университетинде, Анталиядагы Ак-Деңиз университетинде бир семестрде окудум. Мевляна алмашуу программасы менен. Мевляна деген авам киши сараларынан өтүп кеткен 8-10 кыл мурда чыган адам. Ошонун атына коюлган exchange программаны окуп алып, алда окуп келгем. Окуп стажировка өтөм. Манасты бүтүрүп отуруп, дагы Туркияда программа бар, Туркия бурслары деп коет, Туркия scholarship. Ушул стипендиялык программа сиздердин деле балдарыңыздар, энелериңиздер тапшырса болот. Рекламалаш эмес, болгону жакшылыкты көрүш коюш үчүн айтып атам. Тапшырса, эгер өтүп кала турган болсо, мектепти окуп бүтүп 11 класстан да тапшыра алат. Университетти 5 жыл окуп бүтүп, дагы тапшыра алат. Магистратураны бүтүргөндөр докторантурага тапшыра алат да. Ушундай окуунун 3 стадиясында окуй алат Туркияга. Жүздөгөн университеттер чыгат, ошол өзүнүн профессияларын тандап, врач болсо врач, милиция болсо милиция, ар кандай кесиптерди тандап окуса болот. Кыргызстанда 500 студент окуйт ушул моментте. Дүйнө жүзү боюнча 17 000 адамды акысыз окутушат да. Ай сайын 10.000ден 25.000 чейин стипендия да берет. Азыр 25.000 болбой калды, 15.000 болуп калды, себеби кризис болуп, алардын акча эмеси биримдиги түшүп кетти да. Ошого да тапшырсаңыздар болот. Мен ошого 2 жол тапшырып 2 жол өттүм. Түркия бурслары менен магистратура окудум. Атана деген шаар бар. Жероролук деңиз жанында. Ал жерде кышында кар жаабайт. Зайтундар кадимкидей өсөт, апельсин, мандарин өсөт. Ошол жерлерде топурагы бар жашайчы бар, бүт мөмө жемиштер өсөт да. Буудай, суудай баардыгы өсөт.
топурагы суусу жакшы болгон үчүн айыл чарбастары күчтүү. Түркиядагы эң эми деген экинчи университет болуп саналат да. Анкарадан кийин экинчи ачылган эски тарыхый университет. Ошол жерде 2 жыл мистерде сортторду чыгаруу деген темада магистратура жактаганбыз да. Ошол магистратура деген билимдүү бир деңгээли бар. Ошол жерде окуп үйрөндүк колдон келишинче. Анан кайра тапшырып алып, азыр Коня деген шаар бар, Анкаранын жанында. Ал жерде докторантура тапшырганмын. Кандидатский наука деп коет Кыргызстанда. Ошо кандидатский жакта айнап калдым. 4 жылдан бери ушул Кыргызстандан өзгөндө Аксамал токойлору өзүнчө келет экен да. Домустоо Кызыл Тоо деген айылдар бар. Калем Ильчевкада өйдөгөдөн Фрунзе. Ошол жактарга чейин келет жапайы токойлор өзүнөн өзү өскөн. Адамдар эккен эмес да, өзүнөн өзү өсүп көбөйгөн токойлор бар. Ошол жердеги жапайы жаңактардын ичинен жакшы өзгөчөлүктөрдү ташыган жаңактардан сорт чыгарайын деп ошол жерди тандап алып атайын. Түркиянын өзүнөн деле тандасам болот эле, кыйналбай, лабораторияда отуруп, ысык бөлмөдө ак халат кийип алып, изилдөө кылып, окуп бүтүрүп кетсем болот эле да. Мына 2 жылда мен 8 жол келип, 8 жол учуп кеттим да. Расходу көп, мээнети көп, бирок максат Кыргызстанга кичине бастап 2 лист болсо илимге салым кошсом, балким келечекте бир 15 жылдан кийин бир сорттор чыгып калаттыр. Өзүнүн ата мекендик жаңгакта дагы, мистерде дагы бир да сорт жок. Темабыз эми мөмө жемиштер, анысына алма, ноокаттын негизги ноокат дегенде баарыбыз акылыбызга келгендер бул алма да. Алмага көбүрөөк токтолобуз, кыскача тааныштыруу үчүн айтып койдум бул маалыматтарды. Ошентип 11 жылдан бери окуйм университетте, 4-университет. Колдон келишинче акыркы 6 жылдан бери жакшы үйрөнгөнгө аракет кылып атам. Мурда 5 жыл мындай фундаментли болот экен, үстүртөн эле окутат экен, үстүртөн окуйт экенсиң өзүң да жаш болуп ушинтип. Азыр акыркы 6 жылдан бери бирок жакшы эле жылыш бар. Мисалы Телеграмда Борборазы балбандар биримдигин 2 жыл бесплатный сабак берген менин багымда. Анан кийин кириңиз, анан кийин өзүм Телеграмда групп ачып, багбанчылыктын илимий негиздери деп ошол жерде 1 ай бою сааттан кечке сабак өтүп мектептерде түркчөдөн кыргызча контор айтып берип, ошентип элдерге таанылдым, ошентип адамдар менен контакт мамиле болуп, азыркыга чейин мындай мамиле кылып жүрөбүз да. Мындай Кыргызстандагы адамдар менен, же кыргызстандык бирок чет өлкөдө иштеген адамдар мененчи. Дагы эмнени айта кетсек болот? Кыскача өзүбүз жөнүндө ушундай. Бүгүнкү тема айтып атканыбыздай эле алма өстүрүү жана аны сактоо технологиясы. Азыр эми свет өндүргөн, свет пайдаланууга аракет кылып атышат. Жер жакта мен болбаса болот болсо, себеби колубуздан келишинче билгенибизди айтып беребиз. Алма негизи дүйнө жүзүндө эң көп өндүрүлгөн мөмө жемиштердин ичинен 2-орунда турат. 1-орунда эмне билесиздерби? Салма боюнча мындай тоннасы жагынан эң көп тонна өндүрүлгөн мөмө бул бир мөмө, андан кийин 2-орунда бул алма да. Картошка эмес, бананбы? Банан тоннасы жагынан банан 1-орунда турат экен да, 2-орунда алма. Бирок картошкада Кыргызстан үчүн өтө мааниси чоң. Өтө мааниси чоң себеби Украинадан бир адамдар келгенде, бизге атайын мамлекеттик деңгээлде бизнесмендер келгенде Бишкекте бир форум ошол бир иш-чара өткөн, ошондо бизде студенттер катышсак, украинецтерден кийин адашпасам, украинецтерден кийин 2-орунда кыргыздар эң көп картошка жеген калк экенбиз да. Жылына бир адамга, ошо 2015 жылдары статистиканы айтып атам, бир адамга 148 килограмм картошка түшөт экен да. Кечиресиз, жөн эле жок, 148 бир адамга, бир кыргыз жаранына 148 килограмм картошка туура келет экен. Ал жакта 160 ушундай болуш экен да. Картошкаларды мындай айтканда бизде экинчи нан катары кетет. Мисалы Түркияда мен 6 жылдан бери жашайм, ал жакта бизчелик көп жебейт картошканы, бизчелик көп колдонбойт. Бирок биз кыргыздарда ар бир тамагында, ар бир эмесинде картошка сөз болот да. Ал картошкадагы именно сиздердин негизги өндүрө турган жашылчалар картошкага, бул жердин климаты, топурагы картошка өйдө туура келет. Ноокаттын картошкасы деп таймалабыз, ноокат алмасы деп таймалабыз. Чоң Алайда бар ушундай нерсе. Топурагы жакшы, жаан-чачын көп болгон үчүн топурактын түсү дагы карараак да бул жерлердечи. Себеби эмне үчүн бул жердин топурагынын түсү бир аз кара турураак, эмне үчүн боз ак эмес? Мына ушул жерде араман сенен сабак жактарына барып калсаңыздар, же Оцтадыр, ушу биз тараптар, Ош тараптарга барсаңыздар, бүт эле топурактар боз да, түстөрү. Боз түстө. Мындай топурактын түсү дагы топурактын күчүнүн күрдүүлүгүнүн жакшы же начар экенин бир аз түшүндүргөн бир нерсе да. Түсүнөн карап дагы биз топурактын күчтүү же күчсүз экенин биле алабыз. Эмне ойлойсуздар? Топурак эмне үчүн сиздерде бир аз кара турураак? Түсү дагы
карага жакын, анан сапаты дагы жакшыраак сиздерде. Аба ырайына да салыштырмалуу болуш керек. Аба ырайы, Суға. суу деп айта албайбыз, бирок аба ырайы дегенде эмне мисалы, именно эмне? Суға жақын. Тоого жакын. Тоого жакын жерлер топурагы бир аз кара тору болот, а? Эмнеге кара тору болот тоого жакын жерлердики? Силер муш койсоңор. Климат. Климат, да? Даражасы көптүгүнөн. Ооба, топуракта түрлүүлүк деп коет да, ошол органикалык заттын проценти көбүрөөк. Мисалы бизде ошол Отсадырда же Араманда 1,5-2% болсо, бул жерде 3% болуш керек да. Нормасы 3% менен 5% ортосунда болуш керек топурактын органикалык заты. Бирок бизде жалпы эле Кыргызстанда органикалык заттын проценти жетишсиз. Арык топурактарыбыз, ошон үчүн чириген кырктарды, биогумустарды, торфторду, чиринделерден ары кандай органикалык жерсемиштиктерди чачканга аракет кылабыз. Жалбырактарды чиритип кайра эле. Бул нерсеге таасир эткен алтитуд деп коет англисче, деңиз деңгээли да. Деңиз деңгээли, над уровень моря деп коет. Кайсы бир жерден деңиз деңгээли бийигирээк жайгашат, кайсы бир жерде төмөнүрөөк жайгашат. Эгер бир жерден деңиз деңгээли бийиктеген сайын, ал жерде климат автомат түрдө салкындайт. Климат салкындайт. Ал жерде жаан-чачын көбүрөөк жаайт. Жаан-чачын көбүрөөк жааган жерде топурактагы туздар, мындай грубо айтканда туздар, хлор тузу, башка туздар агып кетет ошо жаан-чачын менен. Мисал бере турган болсок, Россиянын топурактары жалпысынан өзгөчө жамгыр көп жааган аймактары кара тору топуракта. Алардын топурагынын давление деп коет, pH деп коет, pour of hydrogen деген сөз болчу. pH бул ар бир мөмө жемиштин, ар бир суунун, адамдын канынын дагы pH болот. Мисалы, топурактын pH дагы бүт нерсенин pH 0-дон 14-ке чейин болот да. Орточосу 7. Эгер 0-га карап жылган сайын бул кычкылдуу болуп калат, кыргызча айтканда кычкылдуу. Бул жакка эме кылган сайын жегиштүү болуп калат, щелочный. Эгер бир жердин топурагы боз түстө болсо, сары, акка жакын боз түстө болсо, щелочный деген сөз да. Ал жерге жамгыр аз түшөт деп эле билип койсо болот. Топурактын анализин карап туруп эле, сиздер жайында катуу ысык болот экен, саратан көп болот экен, жамгыр аз түшөт экен. Эгер Россия окшогон жамгыр көбүрөөк түшкөн, тоолуу аймак, жаан-чачын көп жааган жерлердин топурагы кара тору болот жана топурактын давлениясы, pH төмөнүрөөк болот. Эң жакшысы кайда болуш керек? Эң жакшысы 6-дан 7-ге чейин, 7,5-га чейин болуш керек да. 6-7,5 арасы болгондо айчар өсүмдүктөрдүн баарына, картошка болобу, алма болобу, өрүк болобу, бүт баардыгына пайдалуу болот. Мына давление ортодо турсачы, адамда деле давление бар. Бул илимди түшүндүргөндө жалпак тилден түшүнүш керек да, ошондо адамдын несине жакшыраак калат. Адамда кандай эле давление өйдө болуп кетсе да зыян, төмөн болуп кетсе да зыян болуп, нормасында сакталса, ар бир адам өзүнө жашайт. Бул топурактын давлениясы деп койсоңуздар болот, ошол нормасы ушул болот да, 6-7,5 арасында. 6 деп дагы айткан, дагы детальга келсек, 6,5-дан 7-ге чейин, 6,5-дан 7,5-га чейин болсо дагы жакшы болот. Бул эмнени түшүндүрөт? Себеби дегенде, мисалы топуракта биз топуракты 3кө бөлүп карайбыз. Топурактын физикалык составы болот. Чоңбу, шагылдуубу, кумдуубу, ил, гнил деп коет, ылайбы, мисалы кээ бир топурактардан чопо жасап идиштер жасашат. Ал курамы өтө майда пыльцалардан турат да. Мисалы 3 түр деме бар, бирөөсү чоң, бирөөсү кичинекей, бирөөсү андан да кичинекей. Топурактын көлөмдөрү барчы, топурак түзгөн. Бул эң чоңу кум, кыргызча айта турган болсок. Кумдун көлөмү ушундай миллиметрлер болуп калды, канча миллиметрден канча нанометрге чейин да, өлчөм интернетте баардыгы бар. Чоңдугу эң чоң болгондору кум дейбиз, кумдуу топурактар. Анан орточосу кичинекей ил болуш керек, ил, ноосу генил болуш керек. Кыскача айтканда, бул жерде логикасын түшүндүрө турган болсок, топурактын түзүлүшү физикалык жактан алып караганда 3 түрдүү чоңдукта болот. Эгерде топурагыбыз канча чоң болсо, ал топурак сууну аз өзүндө кармайт да. Сууну өзүнө кармап турушу начар болот. Кумга бир баклажка суу куйсаң, тез эле бууланып, бул жерге агып түшүп кетет. Шагылга деле төксөң турбайт да. Ошол үчүн эшиктерди ачкызып, шагыл төгөбүз, шебен төгөбүз, ылай болбосун депчи. Эми тескерисин карап көрөлү. Цемент менен бир здание курганда бекем болот. Дал ошо цементтей майда болгон, цемент дагы майда го, үйлөсөң майдалап жабыш болот. Дал ошондой майда топурактын дагы бир майда түзүлүштөрдөн партикул деп коебуз. Партикулдардан турган топурактар да болот.
Булар сууну тескерисинче көп кармайт. Бир сугарып коесуз, жериңиз билиш керек да, бул жер эмне өстүрсөңүз деле, алма өстүрөсүзбү, картошка өстүрөсүзбү же башка өсүмдүк өстүрөсүзбү, топурактын физикалык составына жараша аралыгы белгиленет. Канча күндө бир сугарайын деп сурай элек го, ошол нерсеге ушул нерсе да таасир этет. Бир канча фактор бар, алардын негизгилеринин бирөөсү ушул болот да. Эгерде топурагыңыз цементке окшош майда топурактарда турган болсо, анда узакта бир сугарасыз. Себеби сууну бул өзүнө жакшы кармайт. Бир банканы элестеткиле, варенье салат жапкан 3 литрлик банка, ага баягы теннистин топтору сала турган болсоңуздар, аралары бош-бош калат. Кол мына ошондой эле нерсе да. Эми ошол эле банкага дагы майдараак эмне бар? Күрүчтү сала турган болсоңуздар, күрүчтөрдүн араларында боштук дагы аз, дагы мындай тыгыз болуп жайгашат да. Мына орточо топурактар ошондой тыгыздык жагынанчы. Эң майда ошо унду салып кое турган болсоңуздар, пресс деле эле калат, аба деле боштугу калбайт почти что. Бирок мына булардын сырткы аянты, ар бир эмненин аянты, муну экөөбүз салыштырып көргөндө кайсы бири чоң деп ойлойсуздар? Кичине мына зерип кетпеш үчүн сиздерден суроо жооп беретин эме кылайлы. Ойлонуп көрүңүздөр. 3 банкага 3 дана топурак салдык. Бирөө кумду топурак, кумду салдык, бирөө орточо, бирөө майда. Эми булардын бул топурак сууну көбүрөөк өзүндө кармап атат, узаараак мөөнөткө кармап атат. Кайсы биринин аянты, жалпы аянты чоңураак болушу мүмкүн мына. Кичине топурактын да чоң кумдун аянты чоңураак болот. Кичине топурак. Кичине топурактын эмне үчүн? Себеби ал тыгыздыкта жайгашкан да. Анан сууну алганда ошол аз эле сууну алып туруп, тыгыздыгын жакшы кармайт. Көлөмү кичине көп сууну баткызат. Көлөмү кичине болсо, өзү кичине нерсе көтөрөт да, тип өзүнө жараша эле жүк алат го мисалы. Сиз азыр батып бирден салып. Испарение бул банкада өзү. Ооба, менин суроом мындай да, аянт жагынан. Мисалы, бирдей идишке кумду топурак салыңыз, анан майда топурак орточо. Кайсы биринде ушулардын мындай сырткы бетинин аянты көп болот деген суроо болот да. Мунда мисалы 1000 дана кум батып атса, мунда 100 000 дана, мунда 10 000 дана батышы мүмкүн да, сан жагынанчы. Калаш бирдей болот да, Банка бирдей. Мулар көлөмү бөлөк да. Кум көп. Мына класста Кытайлар камап коюлат, ана класста америкалыктарды камап коюлат дегенде да, мына жерге бир 10 америкалык батса, наракка бир 50 Кытай батып коюшу мүмкүн да, көлөмү кичинерээк болгон үчүнчү. Бирок кичинекей болгону менен ар биринин аянты көп болгон үчүн жана тыгыз жайгашкан үчүн мунун жалпы сыртындагы бет аянты чоңураак болот. Бунун эмеси чоңдой көрүнө берет, бирок сан аз болгон үчүн экөөнү өлчөп келгенде бунун аянты чоңураак, ошон үчүн көбүрөөк сууну өзүнө ала алат жана узак мөөнөткө бул сактай алат. Себеби ошол. Экөөнү салыштырып келгендечи. Эми бул топурактын физикалык бир составы болду. Эми биологиялык да составы бар да топурактын. Биологиялык составы эмне? Биологиялык составы деген топуракта жашаган жандуу организмдер, козгарын, бактериялар пайдалуу жана зыяндуу болот буларчы. Биз микроб дегенде эле дайыма зыяндуу деп ойлойбуз да, бизге оору жугузат, жаман нерсе. Андай эмес, пайдалуу микроорганизмдер да бар жаратылышта. Атайын азыр илимпоздор аларды изоляция кылып, топурактан өндүрүп алып, идиштерге салып туруп, 100 грамм, 500 грамм 1 килограммды кылып туруп сатат. 1000 сомго, паланча 1000 сомго, кадимки химикаттар кылып, аны сиз сууга чылап туруп, топурагыңызга чача турган болсоңуз, топурагыңызда ал микробтор тез арада көбөйүп, мисалы 10 000 дана чачтыңыз бир гектар жериңизге, 100 000 дана улуттагы топурактагы азык заттарды майдалап чиритип, өсүмдүккө пайдалуу алып келип берет да. Өсүмдүк прямо жей албайт. Ага бир повар тамак жасап берип туруш керек да. Ал повар бул топуракта микроорганизмдер болот. Сиздер таштап эле коесуздар, аны кээ бир формасы айланат. Баягы азоттун деле мисалы аммоник формасы бар, нитрат формасы бар. Өсүмдүктөр баардык формасын бирдей ала албайт да. Кээ бир ошо формасын айландырып турат. Же болбосо кырктарды таштап атасыздар, чириген же чирибеген, жарым чириген кырктарды таштап атасыздар. Булардын баардыгын апелька төгөстөрү жалбырактар калып кетеби? Топурактагы пайдалуу микроорганизмдердин натыйжасында алар чирип, топуракка өсүмдүккө пайдалуу абалга келет. Өсүмдүк анан тамыры андан азыктан алат да. Тамак жегенде эле азыктан алат да. Ошол үчүн мисалы азотобактер деген бактериялар бар. Абада канча пайыз азот бар? 100% эсептеп турган болсок, биздин бир аба кычкылтегибиздин дем алып аткан жаратылышта канча процент азот бар, канча процент кычкылтек бар, билесиздерби? 34 азот. 34 ал жок, селитр адам.
Güneşten селектор туралы. Havada 78% azot var da biz dem algan havada 78% azot, 21% ile kıçkıltek O2 деп var. Biz şunun neyle жашайбыз да, өсімдіктер пайда болуп келе кыçкылтек пайыз аз эле, основной 80%-на жакыны азот болот. Бирок бул азот өсүмдүктүн колдоно ала турган форматындагы азот эмес. Башкача бир форматтагы азот, аны белгилүү гана өсүмдүктөр менен симбиозда чогуу биргеликте жашаган бактериялар, микроорганизмдер гана аны пайдалуу абалга алып келе алат да. Ошолордон бирөөсү азотобактер. Бул баягы фасольго окшогон бобовый деген түрлөр бар. Бобовый түрлөрдө беде, мисалы беде эксең азот топтолот деген сөз бар го. 1 гектар жерден жылына 200 килограммга чейин азот чогултушу мүмкүн. 1 гектар жердеги беде ошо гектар жерге топуракка 200 килограммга чейин азот чогултуп бере алат деген бир маалыматтар бар да. Аны чогултуп бере аткан ошол өсүмдүктүн тамырында жайгашкан бактериялар болуп саналат экен да. Негизи абадагы азотту өсүмдүк пайдалана ала турган форматка алып келип аткан азот. Бериңиздер. Эми бул биологиялык, топурактын биологиялык составы да. Пайдалуу жана зыяндууларды биз пайдалуусын карап атабыз. Эгер топурагыбызда пайдалуу микроорганизмдер дагы жакшыраак боло турган болсо, алмаңыз дагы жакшы өсөт, тамыры дагы жакшы жайылат. Топурактан көбүрөөк азык сатып алат. Көбүрөөк азык сатып алгандан аны кислем аркылуу дарак үстүгө жиберет да. Кислем аркылуу дарак үстүгө жиберет. Ал үстүгө жөнөгөн азык сат, суу жана сууда берген минералдык жер семирткичтер өйдө барып бүчөлөргө, гүлдөргө барганда бүчөлдөр дагы жакшы өрчүйт, өнүгөт, органдар дагы жакшы өрчүйт, жакшы чаңдашы болот, мөөнөнүн саны дагы көбүрөөк болот, азыраак төгүлөт, оору зыянкечтин зыяны азыраак болот сан жагынан. Бир сөз менен айтканда, жакшы тамактан жеген адам менен анча жакшы тамактанбай адамдай эле болот да. Бир адам түрмөдө отурса, анча жакшы тамактанбай ал, кичине бир оору келсе, бир адам күчтүү тамактанып жүргөн болсо, экөө бир жерге барып калса, баягы жакшы начар тамактанып жүргөн адам көбүрөөк ооруй берет да, иммунитети төмөн. Иммунитет төмөн болуп аткан бул азык сат. Дарак, алма дарагы же картошка өсүмдүгү, эми сиздер үчүн главный ошол экөөнү айтып берели. Экөө тең эки түрдүү жол менен азыктанат. Өсүмдүктөрдүн баардыгы башкача айтканда эки түрдүү жол менен азыктанат. Эми булардын бирөөсү тамыр. Биз кандай эле колубуз менен тамак жегенде булар дагы топурактагы сиздер берип аткан азотту, фосфорду жана башка микро, макро элементтерди тамыр аркылуу топурактагы сууларда эриген минералдык жер семирткичтерди тамыр аркылуу алат. Анан буларда деле бизде адамда болгондой эле эки дана түтүкчө бар. Бирөө өйдөгө таш берет, бирөө ылдыйга таш берет. Өйдөгө ташыган аты кислема, ылдыйга ташыган аты флейма. Бүт өсүмдүктөрдө ушундай система иштейт. Бизде деле адамдарда артерия жана вена деген кан тамыр бар го, эки основной. Анан ушулар баардык жака тарап берет да. Бул дарак деле бутактарга кетип алып, кичине бутактарга кичине болуп, бүт мамлекеттик системага деле окшош да, мындай чоң нерсе кичинеге бөлөт, кичинеси кичинесине, андан кичине ак үй бүлөгү адамга бөлүп бергендей эле азык затты да тең бөлүштүрөт дарак өзү ичинде. Бирөөсү тамыр дедик, азык жей турган, азык пайда болуп турган, азыктана турган, экинчиси жалбырагы. Жалбырагы дагы эмне кылат жалбырагы? Фотосинтез процессин ишке ашырат. Жалбырактагы жашыл хлорофилдер күн бизге жөн эле нерсе жөнөтпөйт экен. Баардык китептердин башында мынтип келет да. Азыр заманбап жакшы китептердин ичинде бул дүйнө ошо карбон деген көмүр кычкыл газы, карбон деген элементтин негизинен курулган деп айтып аткан. Өтө маанилүү элемент. Күндүн нуру өзү фотондоруна кошо бизге жылуу энергияны алып келет да. Жылуу. Ошон үчүн күндө турсак ысык болобуз. Көлөкөдө турсак ошон үчүн ишибиз. Экинчи бир нерсе, фотосинтез бул жашыл бир фабрика деп койсоңуздар болот. Сиздер мисалы бир алма бак кура турган болсоңуздар, ошол эле учурда бир жашыл фабрика курган болосуздар да. Азыр зеленый бизнес, зеленый экономика деп кетип атпайбы? Таза экологиялык жактан таза энергиялар, бүт шамалдан күндөн энергия. Дал ошол күндөн энергия алган солнечный панелдер кантип күндөн энергиясын электр тогун айландырып атса, бул табиятта болгон баардык жашыл жалбырактуу өсүмдүктөрдүн баардыгы күндөн келген нурларды углеводторго айландырат. Углеводду сиздер жейсиздер, биз жейбиз, алмасын жейбиз, мөмөсүн жейбиз, урмун жейбиз, данегин, жаңгырагын, мистесин, бадамын жейбиз. Биз күч кубат алабыз.
бир иш кыла алабыз, кыймылдай алабыз, чуркай алабыз. 5-6 саат чыдап жүрө алабыз да ошол жеген тамактын дегенде. Ошол нерсе дагы бир бөлүгү мына тамырдан келген элементтер негизинде, бир бөлүгү бул жактан фотосинтезден пайда болгон углеводдордун негизинде болот, ошо фруктоза, сахароз дегендерчи. Эми алмага бир аз кетиш кылайлы. Алма дүйнө жүзүндө экинчи орунда турат делик. Мөмөсүнүн көп өндүрүлгөнлүгү жагынан банандан кийинки. Бирок ошо алманы дагы кайсы өлкөлөр көбүрөөк өндүрөт, кайсы өлкөлөр азыраак өндүрөт. Буну билишибиз керекпи, керек эмеспи? Эмне деп ойлойсуздар? Керек. Эмне үчүн керек? Себеби биздин ошо конкуренцияны жаңы базарга чыккан сортторду бүт билиш үчүн кайсы мамлекет көп жеткиргенин билиш керек да. Кайсы сорттор менен? Кайсы сорт жагын билиш үчүн керек, туура. Башка эмне үчүн керек? Бир өлкө көп өндүрүп атыптыр, бир өлкө аз өндүрүп атыптыр, бир өлкө көп сатып атыптыр, бир өлкө аз сатып атыптыр. Же бир өлкө көп сатып атыптыр, бир өлкө аз сатып атыптыр. Аны бизге билиштин мааниси барбы жокпу? Экспортту пландайсың да. Сөзсүз керек. Экспортту пландаганда керек болот, а? Экспорттон сырткары жана ички рынок, базарды эки бөлөбүз да, сырткы жана ички базар депчи. Кыргызстан ичине эле сатабыз дедиңиздер да, жерим аз, 50 сотук 1 гектар жерим бар менин. Анча чоң объем чыгара албашым мүмкүн, 2-3 фура, 5 фура, 10 фура чыгара албайм мен Россияга же башка өлкөгө. Кыргызстан ичине деле керекпи, керек эмес бул нерсени билишибиз? Керек. Дүйнөлүк статистиканы билиш үчүн керек болот да. Ооба. Ошо өзүңүздөр айткандай эле, эгерде көбүнчө бул экспорт өндүргөн өлкөлөрдү биринчи билишибиздин шарты мындай да. Комшу өлкөбүз Кытай. Кытай мамлекети дүйнөдөгү эң калкын саны боюнча биринчи орунда турат. 1,5 миллиард адам бар да. Андан да ашып кетет да. Эми ушул Кытай дүйнөдөгү өндүрүлгөн алма 80 миллион тоннадан 89 миллион тоннага чейин алмашып атат. Мына 2019-2020 жылы FAO'нун статистикалык маалыматтарына карай турган болсок, 80 миллион тонна же 90 миллион тонна деп ала турган болсок, ошонун 40 миллион тоннасын жарымын Кытай өзү өндүрүп атат да. 49-50% Кытай Республикасы дүйнөдө калган 190-200ге жакын өлкөнүн ичинен өзү гана жарымын өндүрүп атат. Ошол учурда 40 миллион тоннанын 39 миллион тоннасын өздөрү жеп атат. Кытай эли жеп атат. Халкы да көп, өздөрү да жеш керек. Анан 1 миллион тоннасын гана экспорт кылып алат экен, сырт өлкөгө сатып алат экен. Өндүргөн өлкөлөргө карай турган болсок, ошол алдыңкыда Кытай турат биринчи орунда. Экинчи Америка Кошмо Штаттары 4 миллион 4,5 миллион тонна. Андан кийин Туркия келсе керек, адашпасам 3-чү деп 4-чү Туркия келет. 3 миллион 2 миллион ушундай азайып кете берет. Анан саткан өлкөлөргө карай турган болсок, биринчи орунда кайра эле Кытай турат. Ошо 1 миллион тоннаны сатат экен. Мындай айтканда 40тан 1 бөлүгүн сатып атып деле, бирок дүйнөдөгү биринчи эң көп товар, алма эң көп экспорт кылган өлкө Кытай. Андан кийин башка өлкөлөр келет, Германия бар, Франциялар бар. Кээ бир өлкөлөр өндүрбөйт. Мисалы Францияга окшогон кээ бир өлкөлөр толук түрдө өзү көп объемду өндүрбөйт, бирок таза продукцияны даяр сатып алат дагы. Холодильниктерде сактап, аргандай ыкмалар менен аны кайрадан базарлар бар алардын. Европанын башка өлкөлөрүнө кымбат бага сатат. Мисалы Туркиядан бул алманы бир 25-30 сомдон сатып алат, биздин сом менен айтканда. Алып барыш менен 35 сом болушу мүмкүн, сакташ менен 40 сом болушу мүмкүн, бирок 80 сомдон 70 сом сатышы мүмкүн да, бир 10 сом, 20 сом кошуп турганда сатып берет. Кээ бир өлкөлөр ушундай бизнес дагы бар, өздөрү өндүрбөсө дагы. Өндүргөндөрдү айтып атабыз, саткандарды эми сатып алган өлкөлөрдө биз эмне үчүн билишибиз керек? Биз базар издегенде, саткан өлкөлөрдү эмне үчүн билишибиз керек? Биз конкуренттерибизге ошону билип алышыбыз керек да. Мына жерде бирөө чачтар ачкан ачса, анан мен ошонун эки көчөнүн аракта эле мен дагы ачсам, мага адам келеби же наркыга өбөк клиент болуп алды баары, ошону билишибиз керек да. Конкуренттик ичине базарды анализ кылып, маркетингди пландап атканда мен өндүрүп аткан товарым канча объемде болот, кандай менен болот, түсү кандай болот, алманын жашыл болобу, сары болобу же кызыл болобу, узакка чыдамдуулугу кандай, кайсы өлкөлөр менен өндүрүп аткан алманы жакшы көрөт. Ошолорду баарын билишибиз керек да. Мисалы алып карай турган болсок, Араб өлкөлөрү мына Арабия, Сауд Арабиясы болсун, Иордания окшогон өлкөлөр, Ирак окшогон өлкөлөр же Орто Азия мына түрк өлкөлөрү, Турция кошулуп, биз Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан окшогон өлкөлөр алманын кайсы түсүн жакшы көрөбүз? Кызыл түсүн. Кызылдын да жөн эле кызыл эмес да. Кара. Сөз түрдө кочкул, кара кочкул кызыл түс болуш керек да. Ошондой болсо бизге жагат, биздин культурагачы. Себеби эмне деп ойлойсуздар? Кызыл алма ширин болобу ошондо? Ооба. Кызыл алма ширин болот деп эсептешет адамдар. Бирок чындыкта андай эмес.
кызыл алманын кислыйлары деле бар. Сары алманын же жашыл алманын деле шириндери болот да. Шириндик же ширин эместик бул түз менен түз байланыштуу нерсе эмес. Бирок биз баягы мультфильмдерде көрөбүз, кинолордо көргөндө кызыл алманы бири-бирине белек кылышып же ошол нерселерден адамдын ан сезимине кызыл алма, бышкан алма, кызыл алма, ширин алма деген нерсени алып кеткен да. Ошол нерсе биздин культуралга сиңип калган. Ошон үчүн базарга барганда баардыгы эле кызыл же коюу кучкул кызылды сатып алып кармай берет да, сурай берет балаларынча. Мисалы япондор чыгарган Fuji деген сорт бар. Fuji. Ал бир группа Fuji сорттору көп. Fuji Kiko, Fuji Zen Aztec, Fuji жөнөкөй Fuji бар. Гала деле ушундай. Бул Fuji'лер мисалы анча жакшы кызарбайт да. Мындай сыртында чызык кызылдары болот, бирок өтө кызыл эмес. Бирок жеп көрсөңүздөр, касырап, соктору ичи катуу, сочный болот да. Өтө даамдуу, ичинин түсү бананга окшош сарыраак. Түркияда бир бакка барганбыз 80 гектар. Ошол жерде адамдар айтат да, баягы бир билип алса, дайыма Fuji алып жегиси келет дейт. Бирок бир билгенге чейин сыртынан карап туруп эле Scarlet Spur, Жеремин, Red Chief Superchip окшогондор дагындай эмес товарын бит жакшы болуп турат го. Red Cup окшогондор коюу кочкул кызыл болчу. Адамдар ошого эме кыла берет да. Базарга барганда коюу кочкул кызылдарды ала берет. Бирок бир жеп көргөндө, экөөнү салыштырып көргөндө Fuji'нин даамы сочныйлыгы жана узакка чыдамдуулугу дагы бир сорттордон ашып кетет. Ашса кем болбойт да, мындай жеткем ошондой деңгээлде. Базарларды да айта кетели. Базарлардан Россия чоң базар, дүйнө жүзү үчүн, бир эле Кыргызстан үчүн эмес, дүйнө өлкөлөрү үчүн чоң базар, аянттык чоңдугу үчүн, калкын саны көптүгү үчүн жана климатынын начар болушу үчүн. Начар дегенибиз суугураак болгон үчүн көпчүлүк мөмө жемиштер өздөрүндө толуктуруп өспөйт. Өссө да өтө көп расход кетирсе болот. Мисалы теплицага ал жерде деле помидорлор өстүрүшөт. Помидор өспөйт эмес, өсөт теплицада. Бирок бизде мисалы 1 тонна көмүр жагып туруп 10 тонна помидор алып атса, биздин климатта, Өзбекстан, Кыргызстан, алар 10 тескерисинен болуп калат да. 10 тонна көмүр жагып 1 тонна помидор алып калышы мүмкүн. Ошон үчүн экономика жактан туура келбегендиги үчүн алар өндүрбөйт. Даяр Түркияга окшогон жылуураак коңшу өлкөлөрдөн сатып алган туура келет. Бизде эле азыр кандай эле Казакстандан буудай эмес, даяр унду сатып алып, буудай экпей калганыбыздай да. Мурда өзүңүздөр да жакшыраак билесиздер, буудайлар көбүрөөк эгилчү, пахталар эгилчү. Барган сайын актабай калган үчүн, даяр сатып алган дагы туура келген үчүн ушул техникага өтүп кетип атат да адамдарчы. Араңыздарда мындай суроолор болуп калса, ушул темаларга байланыштуу сурасаңыздар болот экен. Талкуу ретинде, эгер мен слайд-шоум даяр болгондо, мен биринчи өтөт элем дагы аягында талкуу суроо жооп болот элек да. Азыр мындай неме болсо, ара-арасында кошумча эме болуп кетсеңиздер болот. Мындай маалымат болуп калышы мүмкүн, суроо жооп болуп калышы мүмкүн. Бирок Россияга карап эле отура берген жакшы нерсе эмес. Россиядагы өзүңүздөр билесиздер, ар кандай саясий, ар кандай нерселерден улам кээ бир учурда эмбарго деп коет, чегараларын жаап коет. Кыскасы, мен сиздердин товарларды азыр албайм деп көп эле өлкөлөр болот, бир эле Россия эмес, бирок бизге көбүнчө Россияныкы көрүнөт да, бизде мамиле жакын болгон үчүн. 16-жылдары Түркия баягы самолет учуруп коюп, Түркиянын товарларын албай койду. Дыйкандар, фермерлер аябай кыйналды да. Президент эч нерсе болгон жок. Президент ошол эле саясий адамдарчы, бирок эли кыйналды, бир сөз менен айтканда. Өндүргөн жашылчалары сатылбай калды да. Азербайжан 2019-жыл булардагы алмаларын Россияга өткөрө албай калды. Кандай бир себептер менен кичине келишпестик болсо, баягы саясий жер талаш бирдеме болуп турган болсо, кээ бир өлкөлөр сиздердин базарыңыздар мындайча айтканда жабылып кала турган болсо, бул план дайыма туруш керек да. Бир эле Россияга ишенип отура бербей, мисалы Түркияда өндүрүлгөн алма 4 тонна боло турган болсо, ошонун бир жарымын сатышат, экспорт кылат, 2 тоннасын сатты, 2 миллион тоннасын сата турган болсо алмада, анын 40%-ын 2 миллион тоннанын 40% канча болсо, 400 миң килограмм болуп 2 миллион. Ушунун 40%-ин Ирак өлкөсүнө сатат да, Ирак. Кадимки Иракта алма өндүрүлбөйт экен да. Мен бир жолу аэропорттон келатам, Стамбулда бир Ирак 85 жылкы баламен таанышып сүйлөшүп калдык. Ал бизнесмен экен, оптун алып Турциядан. Ал жактан фураларга жүктөп турат экен, фуралар жолдо келатат дейт, мен самолеттен учуп кеттим Америкага дейт. Кандай алмаларды алдым десем, жашыл алмадан бир фура алдым дейт, сары алмадан да алдым дейт, кызыл алмадан да көбүрөөк алдым дейт. Чүнки өзүнүн өлкөсүнө кандай туура келсе, аралаштырып алыптыр да. Şu август, сентябрь айлары эле адашпасам. Алып, свежий кылып алып келип оптун эле өткөрсө керек. Анда бир 5 сомдон 10 сомдон алса деле, тоннасынан жакшы акча алат да аларгачы.
Киремисиздер? Эмне болду же жок? Мисалы сорттордун мына кичине тура берели. Сорттору жайкы, ушу мезгилинде жашайт. Жайкы, күзгү жана кышкы болуп бөлүнөт. 3 бөлүп койсок болот. Жайкы алмаларга мисалы Анна деген Израилден чыгарган бир сорт бар. Израиль билесиздер, ысык өлкө. Алмалар азыр климат калууларына да келебиз. Алмалар негизи суук, кыш мезгили суук, жай мезгили салкын климатты жактырат да. Ошон үчүн өтө ысык жерде көп өндүрүлбөйт. Ошон үчүн Өзбекстанда анча көп өндүрүлбөйт. Бизден сатып алат Өзбекстан. Ысык жерлерде мисалы катуудан эктүү, косточкой деп атоочу, катуудан эктүү, шабдалы, нектарин, гиляс, кокон гиляс, ушул кара өрүктөр өндүрүлөт да. Ысык жерлерде булар жакшыраак болот. Эгер сиздин Аралан жактан Фергана долинасынын чегерегинде чегарага жакын аймактарда жаз эртерээк келген, жайына саратан ысык болгон жерлерде жашаган тууган уруңуздар болсо, ал жакта катуудан эктүүлөр менен алектенген дагы жакшыраак болот да. Себебинде эртерээк бышат, мөмө кымбатыраак багы сатышыңыздар мүмкүн да. Ошол Израиль декабрдын 31-inde черешня чыгарып, Түркиянын базарларына киргизди бир жылы. 1 килограмм черешнянын баасы 3000 сом болгон да. 1 килограмм черешнянын баасы. Конечно, onu kilogramдап сатпайт. 300 грамм, 200 грамм купмайды деле бизде Ороз айында эрте жазда сатып алат. 200-300 грамм бул 300 сом, 250 сом деп сатып атат. 250 сом, 300 сом баарыбыз ала беребиз да. Килограмм 1000 сом, 1200 сом деп Алишер агаларыбыз деле айтып берет. 1200 сом же Ошто 1000 сомго сатылса, 1000 сомго 1 килограмм купун эч ким алып жебейт да. Кымбат экен, анан 2 килограмм эт алайын, 1,5 килограмм эт алайын дейсиң да. Ошондой сатуунун дагы жол жобосу бар. Баары кымбат болгондо граммажын азайтып, пакетин жакшылап туруп эле арзан кылып 300 сом, 200 сом, 400 сом кылып сатышат да, элдин ала отурган баага чыгарыпчы. Ошо Анна деген сорт Израилде чыгарылган сорт. Ал жак Израиль өлкөсү ысык болгон үчүн кышкы суукта дарактар уктайт. Дарактар уктоосуна жараша алмаларда ошол 200дөн көбүнчөсү 900, 800, 900дөн 1,5 миң саат деп коет да, 1500. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул плюс 7,2 градус Цельсийдин астында өткөн ар бир саат эсептейсиздер дагы. Мисалы оокатка күз качан келди? Сентябрдан баштап эле, эгер 7 градустун астында, түнү 7 градустун астында болсо, уже иш башталды да, баягы дарактар уйкуга кетип, уйкуга кеткенден баштап, дарактар уйкуга кеткенден баштап, мөмөсү жыйналгандан кийин, дарак уйкуга кеткенден, сокой движениясы токтогондон кийин, мына кисилер кулаймадан суулар жүрбөй калгандан кийин, аны кантип десе болот, аны кабыкты текшере кабык сыйрылбай калат да. Көчөт улап жүргөндөр билет. Көчөттү основной бүчүргөн улагына кабык берип атканда, кабык ажыраганда улайт да. Кабык ажырабай калганда бүчүргөн эмес, кабык калем жолдор менен улайсыздар да. Анын азыгына да келебиз. Сокой движение токтогондон баштап 7 градустун астында өтүш керек. 6 плюс 6, плюс 5, плюс 4, 0 чейинки аралыкта, 0 менен 7 градустун ортосунда кээ бир сорттор 1000 саат, кээ бир сорттор 700, кээ бир сорттор 1300, кээ бир сорттор 1500 саат убакыт өткөндөн кийин гана кийинки жылы гүл ачып, чаңдашып, мөмө бере алат. Эгерде сиздин мисалы Семеренко деген сорттун эмесин билбейсиз, бирок божомолду 1000 саат деп коелу. Биздин Семеренко сортубуздун кышында уйкуга болгон муктаждыгы 1000 саат болсо, суураак жерди жакшы көрсөтүп сөз менен айтканда, аны биз Араланга окшогон кышында 500 саат суук болгон жерге алып барып эгүү отурган болсок, жайында кышында аз эле уктап калат дагы. Адамдар деле бөлүнөт, кээ бир 10 саат уктаса зорго тоёт, кээ бир 4 саат, 5 саат уктаса деле уйкуга тоюп калат, канып калат да. Кут ошондой логикада, эгерде ошол уйкусу көбүрөөк болгондо сортту ысыгыраак жерге эгүү отурган болсо эмне болот? Эмне болот мырза, сиз айтыңызчы, телефон чыгып аткан. Аты ким? Сизге суроо бердим. Уйкусу кышында уйкусу көбүрөөк болгон. Сиз мисалы канча саат уктайсыз бир күндө? Орточо 8 саат, 7-8 саат. Сиз 4 саат уктап калдыңыз, эмне болот ошол күнү? 4 саат уктап калдыңыз, эртеси күнү ишке чыктыңыз. Чарчайсың. Иште кандай иштейсиз? Иште жакшы эле иштейсизби? Тез ыкчам бой жууп аласызбы дегендей. Уйку жакшы болот. Уйку жакшы болбосо ошондой болот. Даракта деле ушундай нерсе бар да. Даракта деле эгер сиз жакшы уйку ала албаганда, кандай официант болуп иштесеңиз, иштериңиз сындырып берип, түшүрүп берип, ушундай жүдөп аткан болсоңуз, дарагыңыздагы эмне болот? Гүлдөрүн түшүрүп берет. Нормада бир жума 10 күндө гүлдөй турган болсо, бир алма 1 айда гүлдөйт.
аз гүлдөп атып бир ай убакыт өтүп кетет. Гүлдөп баштагандан гүлдөп бүткөнгө чейинки аралык чозулат. Кышкы уйкусун ала албаганда. Бул качан маанилүү? Сиздерге анча деле маанилүү эмес. Себеби дегенде бул жер тоого жакын, кышында суук жетиштүү эле болот. Ашыкчасы эме болуп бердичи. Эгерде Араванга окшогон Кызылжар, мына Кыргызстандын ысык аймагында бир бизнес кылам, ошол жерде алмабак курайын деп атам деп калсаңыз, анда сотко маани бересиз. Андай жерде ушу Аннага окшогон уйкусу 200 саат, Галага окшогон уйкусу 400 саат болгон, Гренни Смитке окшогон уйкусу азыраак болгон сортторду ээсиздер ошол жерде кышында дагы жакшы уктайт. Алар аз эле уктаса, 3-4 саат уктаса, эртеси туруп ишке бере турган адамдар да, ошондой сорттор. Көбүнчө теплицага салат экен го, азын менен. Эмне? Ушул аз уйкуда суук болгон талабын азыны теплицага салышат экен го. Теплицада тескерисинен иштейт логика. Теплицада эртерээк ысытат. Аны наоборот, катуу денекти черешняны эртерээк пиширгиңиз келип атса, теплица менен жабасыз эрте жаза келгенде, кулпунайды, малина эмнени эрте пиширгиңиз келип атса, өрүктү дагы жүзүңүздө жабат. Кореяда, Туркияда, Кытайда черешняны жабат. Теплицаны жаап тура турган болсоңуз, ысытпасаңыз деле, только жабылып эле турса, 1 жума, 2 жума аралыгында эртерээк пишат сиздин черешняңыз, сиздин өрүгүңүз, сиздин жүзүңүз. Бул деген сөз кошунан 100 сомдон сатып атканда сен 400 сомдон 300 сомдон саттың деген сөз да, 1 жума 2 жума ошондо разница менен коет келгендердечи. Ошол 10 күндүк 15 күндүк айырма. Ошол эле убакытта ошол сааты деле суук болгон 1 ай 1,5 айда эле ал уйкусун алып бүтөт. Ал даракчы. Мисалы бир 700-800 саат уйкусу болгон бир дарак болсо, неме төрө, алманын бир сорт болсо, ал 700-800 саат, бир күндө 24 саат бар мына. Бир күндө 24 саат бар. Бул 24 сааттын октябрдан баштап түн суук боло баштады эле, 12 сааты күндө суук болот, 7 градустун астында болот. Значит, күнүнө 12 сааттан болгондо 10 күндө 120 саат болот. Ноябрга келдик, ноябрда күнүнө 20 саат ушол неме температуранын астына түшүп калды дейли. Кыскача айтканда, октябрь, ноябрда, балким декабрдын ортолорунда ал дара уже уйкусун алып бүткөн болуп калышы мүмкүн да, салкын жерлечи. Суук жерде айтып атам. Себеби бул суук, салкын жерлер, деңиз деңгээлинен бийик жерлерде не болот? Кыш эрте келет. Кар эрте түшөт. Сиздерде кар бар экен, биз жакта кар жок. Азыр ылдыйлаган сайын кар жок, ысый баштайсыздар. Ар деңиз деңгээлинен ар 200 метр өйдөлөгөн сайын 1 градус Цельсий өзгөрөт да. Бийиктеген сайын көбөйөбү, бийиктеген сайын ысыраак болобу же суураак болобу? Суураак болот. Ылдыйлаган сайынча ысык. Мына жердин деңиз деңгээли канча? Ким билет? 1250. Аз айтпай атасызбы? Карап көрүңүздөр эле. Могу немечи? Араванды цемент заводдорунун тегеректери канча чыгат? Төрмөн таш деген жерлер 1800. 1800. Ошту билгендер бар, Оштун центри шаардын ичи канча чыгат? Примерно 30 метр нары бери айтсаңыздар болот, 30-50 метрге чейин. 900 мурактар да биз. Оштуку ошо 1950 болот. Кара суунун өзү 800 тегере болот да. Карасы базар бар да. Базар менен Оштун ортосунда где-то 25 километрдей болсо керек. Ошол аралыкта 1500 экен ошол жер. Кайсыл жер? Мына турган жерибизби? Мына эми жакындашып атасыздар. 1500. Азыр сиздер 1000 метр, 1100 атасыздар. Бул экөөнүн ортосунда 2 градус дагы жылуураак болуш керек эле, дегер 1000 метр, 1100 болгондочу. Азыр мисалы 0 градус болсо, плюс 2 градус болуш керек эле. Мына метрге чагы ушундай эсептейсиздер. Мына жерде Карабой тоолорго чыксаңыздар, бул жер 3000 метр болсо, значит ортодо 500 метр разница болду. Ортодо жогору дегенде 2-3 градус дагы аяк суураак деген сөз да. Ошол жер аякка кыш эртерээк келет, кар эртерээк жаа берет, августтун этегинде же сентябрда. Салкын жерлерде жай болуп тура берет дагы делечи. Бишкекте деле борбордо жүрүп калсаңыздар, биякта барсаңыздар, аба тоолордо аппак карлар тура берет жайдын ортосунда. Ысык көлдө деле ошондой. Карлар тоонун чокусунда тура берет, биякта адамдар шөгүп жүрө берет да. Деңиз деңгээли бийик болгон үчүн. Мен сурайт эле, мен сиздерге эмесин айтып коеюн, күндүн нуру келип туруп эле тоонун чокусуна биринчи тиет да, тоонун чокусуна биринчи күн тийип атат. Бирок мына муз, сиздерден эле сурап коеюн, муз эмнеге биринчи эрип кетпей атат? Күн дайыма келип туруп, тоонун чокусуна биринчи күн тийип атса, эң аягында ушуудан токтоп атса, эң көп саат ушул жерге күн тийип атат өзү. Суук болуп атпайбы? Эмне? Деңиз деңгээлинен болуп атпайбы? Деңиз деңгээлинен. Деңизден бийик болуп атат. Анан Суук. Кислород аз болгон. кислородго тиешеси жок бул жерде.
Чагылыштырып атат да, кайтарып атат да жылуулукту. Чагылдырганда мына жерде деле кар муз болуп калды дейли. Анда деле чагылдат да, бирок жердеги эркек өтпөйбү. Бизде деле арыктар, каналдар кетип тоңгондо ада деле чагылыш керек эле, чагылса. Алар эрип кетип атат. Мына жер болгон Эмне үчүн суук? Жакшы жооп берип атат. Эмне үчүн суук болду? Деңиз деңгээлинен. Деңиз деңгээли бийик болгон үчүн. Бирок күн биринчи тийип атпайбы? Кыйгаш дейт. Birinci diğerlerden Bir Ошо ысык болуш керек эле го. muzdaq şamal köbürək жүретті. Doğruda. Жок, күндөн бизге фотондор менен ошо энергия келип атат да, жылуулук келип атат. Ошо жылуулук бияка деле тийип атат. Бизге элдерге 12 саат күн тийсе, 12 саат буларга 18-20 саат күн тиет, мисалы да эми. Ошо 18-20 саат бизден да көп күн тийет. Булар көбүрөөк ысып кайрадан наоборот болуш керек эле го, мына мээге салганда, логикага салганда ошондой болуш керек го. Көбүрөөк саат күн тийип атса, күн биринчи учурда тийип, эң акыркы ушудан бүтүп атса, мындай ажырап аткан болсо күндүн жарыгы, нуру, жылуулугу. Биз болсо биякта жыргап көлгө түшүп жүрөбүз, тоңчоклары муз бойдон турат. Тоңчоксу эмес, тоң жарымдасың эле түшүп баштайсың, футболкачын жыра албайсың, жайдын ортосуна белечи. Кандай ойлойсуздар? Буланы көп болот. Буланы көп болот. Буланы жылуу жерде жок болот да, буякта буланбайт деле. Буланат го, бирок Буланы болуп болуп аткан. бул жерде логика мындай иштейт да, иштейби? Шамды салышкан сахар элесет эле, столдун үстүнө сууну төгөсөңөр дагы курушка. Сахарды кубикти сала турган болсо, столдун үстүнөн чек столдун үстүнө. Суу акырындыкта үйдө карап жылат турабы? Эрип, сахар эритип үйдө карап суу жылат өзүнөн өзү бир-бирин өтөт. Худда ошондой логика күндүн жарыгы бияка биринчи тийген менен биринчи жер ысыйт. Жер ысыганда жылуу үйдө карап таралат, үйдө карап көтөрүлөт. Чокат кетпейт да. Биринчи основной жердин өзүнүн негизги топурагы ысыйт. Анан үйдөгө жылат, бирок жарымына бир бөлүгүнө 100 метринде жылганда эле күн батып келет да, кайра ылдыйга түшөт, салкындайт. Кайра ысыйт, кайра салкындайт, ошон үчүн onun bir bölümü жерине жылуу болуп, өтө жаман чыга албайт ал жылуулукчу. Бийик негизги нерсе ошол. Атак түз маалында бул жер дагы көбүрөөк жылуулук, дагы көбүрөөк нема болуш керек эле. Ысык экен, Африка ысык экен. Бишкектин деле аэропорт жактары ысык. Ысык көлдүн деле кээ бир жери ысык, нарын деле кээ бир Качконго окшогон жерлер жылуу мисалы. Мен кээ бир жерде деле барсам суук да. Түштүк Кыргызстан ысык дей бересиз, Жамал Тошпат экен, бирок бизде деле мына Алай окшогон жерлер бизде деле суук да. Чомалайбыз, алайбыз суук, тоого жылган сайын суук. Бир жердин ысык жана суук болушун чечкен эки негизги фактор бар да. Булардын бирөөсү деңиз деңгээли дедик, аны уже жоон билдик. Деңиз деңгээли көтө бийик деген сайын суук боло берет, деңиз деңгээли ылдыйлаган сайын жерге жакынлаган сайын адам жашаган жерге. Бул неме боло берет да, жылуу боло берет. Экинчи нерсе эмне? Экинчи нерсе күнгөй тескей болуш. Күнгөй тескей ал өтө негизги мажор нерсе эмес, Geografiyak jaylaşusu. мисалы географиялык жайгаш дегенде Yer üzerinde tüzleri oluşuyor. рельеф шамалчы. Шамал таасири бар, бирок ал негизги факторго кирбейт ал дагы. Аралан ысык, мына жер суук. Ойлоңуздар, эмнеге аралан ысык, эмнеге жер суук? Al жерде тоолор жок. Анан неге Ош жак ысыгыраак, неге мына Чүй жак, түндүк Кыргызстаныбыз бир аз салкыныраак? Denizde göç tömönmez. Таштуу. Аралан мисалы таштак. Таштын да таасири бар. Биз жемеде бийиктериз да, деңиз деңгээлине келген бийиктериз. Деңиз деңгээли биринчи себеби да, эки себеби бар атат. Экинчи себеби эмне? Ошону сурап атам да. Деңиз деңгээли туура. Анан олордо тегиздик да. Күндүн тийиши тегиз да. Каякта? Аралан жактабы? Тупактардан эме болот да. Бул жерде мен Аралан менен жер салышып кичине ката кетирип койдум. Мына Ош менен Чүйдү алып карайлы. Ош областы менен Чүй областы. Ош областы бир аз жылуураак болот. Жалпысынан айткандачы, Чүй областы бир аз салкыныраак, суураак аякчачы. Анча-мынча бизде өскөн нерселер өсө бербейт да, андан соң курмалар мисалы өссө да өтө татаалдык менен өсөт да. Бул себеби эмне? Ал жактын суураак болушун биз Бишкек жактачы. Себеби бар. Алар чукул да. Чукулда жашайт. Проекттер узган, Проекттер
экватордан алыс болгон. Бирок экватор сызыгы жер шарын мына мисалы бир толук дарыбызда же толук шарды алыстан фонарь жандыра турган болсоңуздар, фонарьдын эң жыш нуру мына ортосуна келип тиет. Күн жана түштүк уюлдар бар, киндигине жана сак бөлүгүнө дарыбыздан анчалык күндүн же ошо жарыктын жыштуулугу тийбейт да. Экватор сызыгына кайсы бир өлкө аймак канчалык жакын жайгашса, ошончолук ал жак жылуураак боло берет. Канча түндүк же түштүк уюлга жылган сайын дагы салкыныраак боло берет. Ал эки фактордун бирөөсү экватор сызыгына жакын жайгашуусу, же алыс жайгашуусу, экинчиси ошол эле жердин рельефи сиздер айткан деңизде экенин бийлик болсо суураак болуп кете берет, төмөнүрөөк болсо жылуураак болуп кете берет. Ошол жарыша жылууракты сүйгөн өсүмдүктөр же салкыныракты же суураак чыдамдуу өсүмдүктөрдөн алсаңыздар болот да. Бишкекче 42-ге чейин барат. Кыргызстандын 39-дан 42 ортосуна жайгашкан өзү. Ар бири канча 1000 метр ушундай. Көлүктөргө барганда тоор жигит болгон менен оларда жаан жок да. Сонун себеби эмне? Я алыстанбы? Жакшы Павлодар. Павлодар çok келген ба? Павлодар көп келген. Мөмөнүн шириндикти берген нерсе бул алардагы углеводдор. Ошол фруктоза, сахароза, глюкоза деп коебуз. Ошондой заттар бар да, моносахарид, дисахарид, полисахарид. Шекерлер, биздин жөнөкөй тилмен айтканда, буларда да ширин нерсе болгон үчүн коон жесеңиз, жүзүм жесеңиз, алманын кээ бир сортун жесеңиз фужиге окшогон. Ширин болот. Кээ бир жесеңиз кычкыл же ачуу болот. Ошо кислыйлыгы, кычкылдуулугу же болсо шириндиги көбүрөөк же азыраак гана ошонун балансынан айырмаланат. Бул сорттон да болот. Кээ бир сорттор ширин сортту фужини Бишкек аарда өстүрсөңүздөр да ширин болот, кээде да ширин болот. Бирок өлкөнү салыштырып келсек, бул жердеги 80% ширин болсо, ал жактагы 70% ширин болушу мүмкүн. Пайызы мындай болушу мүмкүн. Бул 70 же 80% болуп, бир аз разница болуп атканга эмне таасир этиши мүмкүн? Буга сиздер айтып аткандай эле климаттагы таасир эте алат, жердин түзүлүшүнө таасир эте алат. Күндө бир сөз менен айтканда, теплицадагы өскөн жашылча менен талаадагы өскөн жашылчанын даамы башкача болот да. Жыты, даамы, буркурап жайында өскөн мөмө жемиштер буркурап узактан эле жыты сезилет. Коомдор алыс алыстан эле жыттары сезилип турат да. Ошол эле коомдор теплицада өскөн болсо, бир эле сорт. Кээде эч кандай өзгөргөн жок. Бир эле сортту урулун теплицада өстүрдүңүз ушул жолу. Ал учурда андай жыт да таба албайсыз, андай даам да таба албайсыз. Себеби эмне болушу мүмкүн? Кандай дейсиз? Күндүн нуру. Күндүн нурунан өзү дагы баягы неме болот да. Фотосинтез жүрөт, күндүн нурунан. Анан кийин органикалык эмес заттар, күндүн энергиясынан дагы көп минералдык калитинде органикалык эмес заттар дагы көп да. Күндүн эмесинен алат. Ошол Жалпысына жайында же болсо вегетационный период узак мезгилде, жаз, жай, күз мезгилинде күндүн тиүү сааты узак болгон үчүн күн көбүрөөк тиет ошол өсүмдүктүн жалбырагына. Ал өсүмдүктүн жалбырагы ар бири бир солнечный панель деп коет. Солнечный панель вантилде тогондуруп атса, жалбырак химиялык энергияны органикалык энергияга айландырып атат да, углеводдор пайда болуп турат бизге. жөнөкөй заттардан Ошолордун эң основной бөлүгү шириндик, сахарлар, глюкоза, фруктоза. Улар мөмөгө шириндикти бере турган нерсе. Ошон үчүн теплицаларда жарык жетишсиз, атайын лампочкалар коюшу мүмкүн. Атайын башка нерселерди коюш мүмкүн. Түз коет, мына жерде коет. Түз неме болгон үчүн даамы дагы ошого таасир этет. Түзчө даамы сумсак болот, сырткы көрүнүшү тунук, көлөмү башкасы бирдей болуп сонун чыгышы мүмкүн. Бирок даамына келгенде бул күндүн энергиясы жетишсиз болгон үчүн натыйжа жакшы болбой турат да. Информация бир аз алманы дүйнөдө эң көп өндүргөн өлкөлөр боюнча да кыскача биринчи орунда Кытай 42 миллион тонна да, ар бири тонна. Америка Кошмо Штаттары почти 5 миллион тонна, Түркия 3-чүдө экен 3,5 миллион тонна менен, Польша, Индия, Италия, Иран, Россия деле дүйнөдөгү эң көп өндүргөн өлкө катарына кирип атат. Бирок өзүн камсыздай албайт да, калктын саны көп болгон үчүнчү. Франция, Чили өлкөсү жалпы дүйнө жүзү боюнча 87 миллион 2019 жылкы информация бул 20-жылкыста чыкты. Мен дайындадым, аны бир аз жетиштире албадым. Азыркыста 89 2020 жылы 89 миллион тонна деп турат да. Чыгыр өсүм бар.
Импорт деген сатып алған өлкөлөрдө бир товарды деп ойлойт. Товар ошо импортный деп коебузго, мен машинам импортный, башка өлкөдөн келген товар. Мисалы биринчи орунда Россия сатып алат. Дүйнөдө мисалы биринчи орунда тоннасы жагынан карасаңыздар 702 миң тонна, 702 миң тонна бир жылы сатып алган экен да, ошо 2019-жылы элечи. Бирок нар жагында дагы өлкөлөрдө турат, ал ошол эле товарды ким көбүрөөк акчага сатып алган деген суроого жооп берет да. Бул жакта Германия азыраак товар сатып алды, бирок нар жагына карай турган болсок, Германия ошол товарга көбүрөөк акча болуп аткан да. Россия салыштырганда, Россия кымбатбаага сатып алган, Россия арзан сатып алган да. Көп сатып алган, тоннасы көп. Бирок килограмм, ар бир килограммы 40-50-60 сатып алган. Германия азыраак сатып алган тонна жана, бирок $100 тегинен сатып алган. Натыйжада алар көбүрөөк акча төлөгөн да. Булар биздин клиенттерибизди тааныш үчүн кичине бир нерсе. Бул кете берет, очук менен 10-20 чейин өлкөнү көрө аласыздар. Фаонун акысызды. Германия дедик, Англия дедик, Ирак, Бангладеш, азыр көбү кыргызстандыктар мисалы Англияда иштеп атат го, меңге жакын жарандар жумушка кетти. Өзүңүздөр тааныштар болсо, көрөт каласыздар Англияда дагы өтө алма сезону күчтүү болуп, мисалы ошо гала алмаларын жыйнап чыккан сентябрь баштарында, августтун этегинде. Тонну кылып берди болуп, алар дагы бирок өздөрүнө толук камсыз кыла албайт, же болбосо бизнес кылыш үчүн гана сатып алып, коңшу Европа өлкөлөрүнөн сатып алат да, ушундай бир толук эмесин билбейт экен. Бул жакта Бангладеш, бизге жакын Бангладешке окшогон өлкөлөр бар, мына Филиппин жакта. Бирок булардын бизден бир минусы, ал жакта Австралия деген дагы күчтүү алманы көп өндүргөн өлкөнүн бирөөсү бар. Ал жактан кеме менен, кеме транспорттун 4 жолу бар да, ава жолу, самолет. Машиналар, фуралар, сырлар. Анан поезд жолу, 4-сү суу жолу да. Суу жолу ушулардын ичинен эң арзан болсо болот. Мисалы Америкадан Түркияга чейин азыр бадамдар, жамактар келет да. Калифорния штатынан жамактардын намазы келет, чагылганы бабыш көрөт. Ошолору Түркиянын ичиндеги баасы менен бирдей эле сатылат. 28 лирадан сатат эле 2010-жылдары бир килограмм. Өздөрүнүн тилинде ошондой 25-30 лира тегерен болчу, бирок аяктан фураны танкерге жүктөткөн дагы мисалы жүздөгөн контейнерди кеме менен айдап экен, 2-3 айда келет экен. Эң арзан кел, бир эмеси контейнери $1,5 миң турап келет да. Ошол эле Түркиядан Кыргызстанга толтура $200 миллион товар келет жылгачы. Ошол товарлар бир эле фурасы $8 миң, $7 миң эле болду. Азыр $10 миң, $12 миң чейин чыкты. Түркиядан Кыргызстанга келиши. Кетип атканда тескерисинче, Кыргызстандан Түркияга сиз товар жөнөтүп калсаңыз, товар десеңиздер, бадам болушу мүмкүн, тери жөнөтөбүз, фасоль жөнөтөбүз. Биз дагы аларга бир сырье сатабыз. Ал учурда сиз $2 миң акча төлөйсүздөр. Түркияга бир фураны акысы ошондой эле. Неге мындай арзан болот? Аяктан $10 миң, бияктан $2 миң болот. Астабылышыбыз. Өтөбүздүн мамилеси бирдей эле, көп нерсеси окшош эле. Биздин товар Бул элементиндей упаковкасын сонун жасап чыгышы керек да, шундан. Жок, бул жолакчын айткан. Сиз Болготтон Ошко чейин 1000 сом менен барасыз, аяктан келатканда 200 сом менен келип атасыз да. Же Бишкекке чейин 1000 сом бардыңыз, келатканда 200 сом менен. Уяктан Товар азыраак келет экен да бизден. Уяктан көбүрөөк келет. Ояга неме көп кетти да? Каяктан каяка Импорт көп болот. Бизден азыраак келет экен ал жака. Бизден Азыраак кетет. товар аз барат. Ошон үчүн. Асалай барбайт. Биз эч нерсе сатпайбыз Түркияга. Только сатып алабыз. Кийимгече бүт нерсе пластик сатып алабыз. Аттанма фуралар товарды таштаган эле келет. Кайра кетип атканда жок эле ичте бензинге чыгасыз эле, алып атат, пакет таксилер окшопчу. Алар акча кызыктуу үчүн эмес, бензинге чыксын деп эле $1000-2 миң бир фура жумуга кетерем дейт да. Асалай келип атканда эле автоплат алардын негизги кызматы жол акысы. Чындап айтсам болот. Экспортты карап коелу, экспорт ким көп сатып атат, тонна жагынан жана ким канча долларыбыз товар сатып ошо бир эле жылдын ичинде. Польша биринчи орунда экен. Почти 1 миллион тонна сатып. Кытай экинчи орунда бул дагы. Азыркы маалыматта Кытай бирде турат да 2026-да. Италия азыр эми 22 күтүп атат, бирок бул 2 жылдан кийинки чыгат да. Жакында ноябрдын этектеринде уже 2021-де чыгачак калчу. Чүнки 1,5 жылдан кийин чыгат. Маалыматты толук тактап АКШ, Чили. Ар жакта карап көрө турган болсок, доллар менен 1 миллиард 200 миллион
доллар экен да, 1 миллиард. Биздин тышкы карызыбыз мисалы 5 миллиарддын тегерегинде болуп калат, тышкы карызыбыз же общий карызыбыз Кыргызстанда. Эгер биз ошол өлкөлөргө окшоп, мисалы Кытайга окшоп, бир эле жылда жакшы нөмө сата турган болсок, бир ама 2-3 жылда, 3-4 жылда эле биз бүт карызды актап койсок болот да, бир эле нөмө түрүнөн. Муну мен өз алдымча мистерде да, жаңылыкта да өлчөп көрөм, мындай бизде бош жаткан жер көп Кыргызстанда. Ошентип туруп биз дагы мындай 3-4 өлкөлөргө окшоп бир эле жыл сата турган болсок, 1 миллиард, 2 миллиард доллар Кыргызстанга келет да, ошончо акча ички базарга ошол акча келет биздин өлкөбүздүн ичинечи. Чындап берсем болот. Эми алманы эмне үчүн көп өстүрөт? Баягы узакка сакталат алма, баардык алма тарамы жакшы жейт. Мисалы помидор ушундай жакшылыктардан. Көбүнчө салаттарга, нөмө жемиштерге ар кандай форматта желет. Тургатылганы бар, варенье жасаса болот алмадан деле. Сокторун чыгарышат алманын, ширелерин, сокторун ар кандай. Таттууларда печенье чындап берсем болот, конструкторда да бар. Мына жерде көрүп атасыздар. Вареньелар, тоттор ар кандай пирогторду жасатканда дагы колдонулат. Тамак ашта кеңири колдонулган үчүн узак мөөнөткө да жакшы сакталат негизи. Мисалы кулкунай, черешняны, малинаны элестеткиле көп чыдаса, 1 жума, 2 жума ашып кетсе, 1 айга чейин чыдашы мүмкүн. Мындай жакшы сакталган учурда. Бирок бул болсо 3 күн, 5 күндөн карайып уже өзүнүн эмес сапатын жоготот. Алманы жогоду дегенде 1 ай, 2 айдан баштап 1 жылга чейин аралыкта сактаса болот да. Туура сактоонун жолу мененчи. Не дейт, курамы бир эле сорт, башка климатта башкача, даамын сүйлөштүк ба. Бир эле сорт, нар жакта башкачараак, бул жакта башкачараак болушу мүмкүн. Ошол климаттын, абадагы нымдуулугу, кургакча нымдуу болушу абанын, деңиз деңгээли, ысыкча суук болушу, шамалдын багыты же шамалдын болуусу, километр саатына, булардын баардыгы мөмөнүн жакшы же жаман болушуна таасир этет да. Туура сактоонун жолун аягына токтолуп койсоңуз. Ооба, сактоого келебиз. Азыр алманы өндүрүү жагына келип калса, убактыбыз канча убактыбыз бар? Негизи тема кеңири эле. Бирок убактыбызды карайлычы. Ертең кызылга ичинен витамин көп экен да. Акырда турган. Кабыгында деп айтып атат ошол жерде. Кызыл кабыгында витамин С витамини көп болуп атат да. Биз алманы да кээде сыртын жебей коебуз, сыртын бычак менен ачып эле ошол кабыктарында А жана С витаминдери өтө кеңири болуп атат да. Ал жакта да пайдалуу витаминдер бизге көп экен мындай чыккандачы. Уругунда майдын пайызы 24-27%. Бизде ал нерселер көп иштетилбейт, бирок чет өлкөдө ар бир нерсенин, даже роза гүлдөрдүн майын, ар бир мөөнөлөрдүн майын, жүгөрүлөр майын кадимгидей колдонушат. Таттууларда башка тамак аш иштериндечи. Свежий алманын курамында дейт, основной ошо фруктоза, кийин глюкоза проценттеринен берилген. Чындап берсем болот. Бул жерде да орусча эле ошол маалыматтар, кыргызча эле ошол 100 грамм алмада бир алма канча грамм чыгышы мүмкүн орточо? Орточо да? 250-200 орточо. Орточо 200 тегерегинде болот. Кичинекейлер 100 грамм деле болот элек, чоңдору жарым грамм чейин чоң болушу мүмкүн. Ал эмеге жакшы өзгөрөт? Сортуна же өстүрүү шартына жаша. Бул жерде 100 грамм алманын курамында болгон минералдык заттар, углеводдор, протеин, суу, основной адамдын денесинде деле, адамдын мээсинде деле 80% суу бар. Дүйнөдө деле 80% суу каптап турат да жер шарын. Жалпы баардык нерсе бири-бирине окшош келет мына илимдечи. Ал жерде деле ошо мөөнүндө деле именно алма мөөнөсүн айтып атабыз, 80%, 84% суудан туруп атат да. Кээ бир помидор, дагы окшогондор 94-98% сууну камтыйт. Бул эмне үчүн маанилүү? Бул сактоо жайда бир мөөнүн курамындагы суунун проценти, пайызы канча көп болсо, ошончо узакка сакталбайт. Ошончо тез бузулат деген маани келип калат. Мындай түз логика менен айткандачы. Ошончо суусу көп болгон нөмөлөр узакка сакталбайт жалпысынан. Конечно, бул бир эле фактор. Ооба, факторлор жагынан айтып атабыз да. Ооба. Ал эми кургак мистени, жаңгакты, бадамды кургаткан нөмө жемиштердин курамында ошол эле бал, аселдин курамында деле суу бар. Аз да болгонучу. Ашып кетсе бир 10%-ин тегерегинде 7-8-5%, 8% кактарда суу болот. Алганы бүт кургатылган гана зат болот. Ошон үчүн ал 1 жылга чейин чыңалып тура берет. Эми кээ бир өлкөлөр мисалы алма эмне үчүн көп колдонулуп, көп желип кетти деген суроо жок бул жерде кыскача. Кээ бир өлкөлөрдө мисалы мектептерге же болсо
садиктерге ушу күнүнө бирден нөмө жайып турган адам денсаулыгына пайдалуу экен да, ошо окшогон нерселерди уюмдардын жардамы менен жарыялап элдерге ошону уюштурушат да. Мисалы Түркияда азыр кызыл жаңгактар чыгарып, жаш балдарга мээге пайдалуу болгон үчүн жаңгак. Мээге чындыгында пайдасы бар. Ал жерде ученый галты деген майла бар. Бул балыктарда болот жана жаңгак мискеге окшогон өмөлөр болот да. Ошондой пайдалуу заттар болгон үчүн азыр Түркияда ошо кызыл, ичи кызыл болгон жаңгактарды мектеп окуучуларына жедирең аракет кылат да. Ошондой оюн уюштурупчу, оюн сымал кылыпчы күнүнө бирден экиден жеп турушат. Анан бул адамда да, ден соолукка дагы өзгөчө азыр акыркы жылдары адамдар